Жаңы жыл түнү республика боюнча 365 эне көз жарды. Жаңы төрөлгөн бөбөктөрдүн саны 367ге жетти. Төрөлгөндөрдүн ичинен 177си уул, 190-ы кыз. Жаңы жылдын алгачкы мүнөттөрүндө Ысык Ата районундагы төрөт үйүндө салмагы 3 кг, 915 грамм болгон кыз бала төрөлдү. Эң көп төрөт Жалал Абад облусунда катталып 81ди түздү. Ош шаары жана Ош облусунда жалпы 68 эне төрөдү. Бишкек шаарында болсо 69 эне ымыркайлуу болду. Ош шаарынын борбордук аянтынан 16 тонна таштанды чыгарылды. Ош тазалык муниципалдык ишканасы кечинде борбордук аянтты 10 куб метр, бүгүн эртең менен дагы 10 куб метр акыр чикирден арылтты. Жалпысынан аянттан 20 куб метр же 16 тонна таштанды чыгарылды. Ош шаарынын борбордук аянтындагы мына таштандыны көрүп, майрамдан кийинки абалды көрүп, устаздардын бир сөзү эске келет да. Устаздардын бири айтат, чачы-бичиге суроо берип атам дейт да. Эгерде адам баласы ааламда жок болуп калса, ааламда кандай өзгөрүүлөр болмок десе, чачы-бичи жооп берип атат дейт. Табиятта көптөгөн жакшыртуулар болот дейт. Токойлор, дарыялар, жаныбарлар көбөйөт дейт. Аба суулар тазаланып баштайт дейт. Албетте имараттар, жолдор бузулушу мүмкүн, шаарлар жок болушу мүмкүн. Бирок көптөгөн жаныбарлар эркин жашап калат. Мындай жаратылыштагы мусор таштандылар болбой, табият бир болуп көрбөгөндөй кулпурат дейт да. Ушулардын айкын далили да карасаңар достор. Мынча таштанды асфальтка баяктан келип өзүнөн өзү келген жок, албетте бул биздин эле кылганыбыз. Албетте майрамданга каршы деле эмеспиз. Каршы болгондо деле майрамдабай коймок эмес. Адам баласы майрамдай берет, бирок өзүбүздөн кийинки таштандыны өзүбүз менен кошо алып кетсек, ушундай бир таштанды болмок эмес да. Билем, конечно, менин ой пикирим, жеке ой пикирим. Эгерде мусор таштай турган болсок, ошентип майрамдагыча майрамдабай эле койбойлу. Кандай дейсиңер достор?